Саламатсыздарбы? Бүгүн бизде конокто Мукалай Мойноков, Жетегизден келген аксакал, ошол Жетегиз районундагы коомдук кеңештердин демөөрчүсү десек болобу? Кыргызстанда көп иштеп, Алтайга барып иштеп келгенсиз, анан активист болуп тиги райондо кандай аракеттер, эмне аракеттер болуп атат? Азыр эмнелер өзгөрүп атат? Мен ашыгыраак айтып, элиме сүйүнчүлөп коеюнчу. Президентке сүйүнчүлөп коеюн, жетекчилерге сүйүнчүлөп коеюн. Мени колдоп аткан облус жетекчилерге сүйүнчүлөп коеюн. 30 жылга жакын эмгегибиз кетти. Канча окумуштун тарттык, канча жетекчилер тарттык, канча эл ишин акылдуу кишилер тарттык. Анан көп изилденип атыр, анан улуттук идеяларын Алтайдын баягы Алтайдын түрүн алдык. Ошону менен Жетегиз районунда улуттук идея сыналып чыгып, такталып чыгып, илимий жыйынтык, мамлекет жыйынтыктары чыгып, азыр жарыя кылууга келдим. Сизге рахмат дейм, сиздин студияга келип туруп жарыя кылуудан. Чынында мен азыр айтсам кээ бирөө жомок дейт. Ошо жомоктон айта кетейинчи. Мен бала кезде чоң кыз деген айылдамын. Анан өтөккө дөңгө аттуу башты кишилер отурар эле. Улуусу бар, кичүүсү бар, аялы бар, эркеги бар. Анан отуруп, анан баары, ай бүгүн эмне маселе чечебиз? Бүгүн тетигинде бирөө көчө мас болуп алып үй бүлөсүн кордоптур. Ошону чакырып кичине уят карбайлыбы? Деп анан чакырып алып жаман уят карып коёр эле. Ошентип эл тыйып турчу. Ай тетиги дүкөнчү тараздан жеп атат дейт. Койчу ошону барып кичине түздөп коелу деп анан чогулуп барышып, ай дүкөнчү айланайын. Бу элдин акысын эмне жейсиң? Деп ошону тыйып коёр эле. Ай балдар, бүгүн чыккыла. Каликан энеңердин тамурап калыптыр. Айылдын балдар чыккыла доңдогула. Десе балдар баары тилебат. Анан чакырып алып кене дейли балдарбыз ошондо бир 7-8деги балдарбыз. Ай, өзүңөн бир ай улуу болсо да аба деп жүр. Сыйлап жүр. Улуу кишиден астынан өтпөй жүр. Деп баягы кийментип ошону угаар элек. Анан мен уктум эле бир аял күйөөсү тартып койгонбу? Акем айтам деп баягы бир жолу элестетем да. Акем айтам десем, акең айтпачы деп тиги жалынып аткан. Көрсө, ошол коомдук жыйындар таасири менен миңдеген жыл келген экенбиз. Анан бул турмуштун шарты менен мен Алтайга барып калдым. Анан Алтайга барып барсам, баягы биздин жомок. Чындык турмушта бар экен да. Көрсө, Алтайдын биринчи главасы Валерий Иванович чаптырып, муну турмушка ашырууга аракет кылган экен. Айыл башын жайсаң деп коет экен таза Алтай айылдарда. Анан ал жанына 10 чакты шериф барып эле, фельдшер сен оң иште. Участковый сиз жакшы иштеп атасыз. Айыл өкмөт тигинтели минтели деп эле чогулуп барып эле катуу айтышпайт. Жумшак эле минтели деп койсо эле баары баягы бир киши эмес да, көп киши да. Угат экен. Сыйлашат экен аларды. Бүгүн тиге отун алып берели. Бүгүн тиге жардам берели. Тиги ичиптир атасына кайыш айткан деп аны тыйышып баягы. Ушунчалык береке айылга барсаңыз, бейбитчилик киши кубанат. Коррупция жок. Бул чоң коррупциясы болса керек, анан бир майда чүйдө бир бизде майда чүйдө 50 сом 30 сомдон ала берет да бизде бар, шүбүрлү бар. Андай жок. Жолобойт. Коркушат андайдан. Анан чоң коррупцияда да ошо эл менен кеңешишет. Жер бергенде баягы кандай бир курорт кооз жерде. Курорту бирдеме курабыз дегенде эл менен кеңешип, ушундай инвестор келип атат. Кандай кыласыңар десе, элге пайдасы тиет бекен деп сурашып. Тиет экен дейт, анда урусат. Элге пайдасы тийбесе, анда бизге кереги жок деп эл салмактап коет экен. Аларды закондор да жок экен, өзлөрүнүн салтына айланып кетиптир. Таза эл. Таптаза эл. Таң каласы жөн тазалыгына ушулардын. Илгертен калыптанып калган салт. Салт. Миңдеген. Анан мен муну тарыхтан изилдедим да. Анан Алтайдан ошо менин бактыма Каташ Сергей Сергеевич деген Чыңгыз Айтматов досу бар экен. Ошонун дачасынын янында туруп калдым. Анан ошо кишинин келининен сурасам, университет сабак берген. Көп китеп алып келип берди Алтайдын тарыхы боюнча. Көрсө ошондой 1000 жыл ушундай жол менен келген экенбиз да. Аттуу башты аксакалдар жыйынга чогулуп, анан айылдын ишин түздөп, кеңешип, бири-бирине тарбия көргөзүп, ошентип анан келаткан экен. Таза келген экенбиз. Азыркыдай мында участковый деле жок да, миңдеген туурабы? Айыл өкмөт деле жок да. Анан өзүңүз элестетиңизчи, ошо миңдеген жыл кенеде бир уч кыргыз, өзүн таза кармап, ыйманын кармап, рухун кармап, ынтымагын кармап келген да. Ушул жол менен келиптир. Анан мен көптөгөн 100гө чыккан карылар менен сүйлөштүм. Атайын сурап барып, ата,
Ой, мурун кантип тыйчалаңар dedi. Кандай ушу тентектерди тыйчалаңар. Десе, ой балам, биз ошентип тиги атты баштылар чогулуп эле тиги чакырып алып эле тескеп койчубуз. Тилер көнчү ошого. Эл тил алат дейт баягы, атты баш эл тил алат дейт. Анан ушунчалык касиеттүү нерсени биз унутуп калган турбайбызбы? Кагаз болуп кетти азыр, бюрократия болуп кетти. Азыр кагаз болуп кетти. Мына азыр иликтеп атабыз, мына тиги депутаттан пайда жок экен. Эл депутатты ырчак катар байланбайт экен. Арызда жазышпайт экен. Анан эл кандай четте кесип өзүнчө баягы кыргызык болуп турат да. Анан эл ичинде бузулуп атпайбы? Улуу кишинин айырмасы жок. Бири-бирин зордуктап атат, бири-бирин соттошуп атат, чабышып атышат. Эки бир туга бири-бири соттошкондо күйүп атпайбы? Мындай тарыхта мен бала кезде андай болчу эмес. Аксакалдар отуруп эле, ай, бул эмне шатагыңар бар? Келине чечип коелу, чечип коер эле да. Анан ушуну көптөн бери жазып, анан кайрылып жүргөм. Анан жетекчилерден жакшы рахмат. Ошол 2010дон баштап жетекчилер колдой башташты мени. Ошо кайыптан баштадык ошо баягы Мирбек Аскерович ошол баардын эле губернатору бар, ай, момундай нерсе бар экен. Десем эле, ой, кыймылдатыңыз деп. Анан Асылбек, Жээнбек, Мира Карыбаева санап отурсак айлайын. Бул Базарбаев, Шыгылып, мен жетекчи министрге чейин барып аттым, президент аппаратына чейин барып аттым. Ай, ушундай бар экен десе, ага сынап бериңиз. Мына Сүйүнбек Касымбековке да айтып атам, Алкеевке да мына Букуевке да мына келип жакында айттым, ушундай ай бар экен десем, анан жакшы турбайбы? Деп анан эми ушуну ишке ашырыш керек экен да. Биз бай быштык. Эми мен телевизияден байланып сиздин каналдан ошо жетекчилерге кайрылып атам. Келгиле жетегиз районуна. Мен ошол жерден өзүм бир аз болсо дагы командам бар. Ошо мен көргөзүп берейин. Биз жаңыздан биз бейбаштый албайт экенбиз азыркы саатта. Жаңыз алыңыз келбейт экен. Ал сенин эмне ишиң бар деп коет экен. Мисалы бир зөөкүргө алыңыз келбейт экен. Бузулган врачка коркот да элдим ары. Же болсо бузулган участковый болсо андан да коркобуз да. Жакында эле айыл өкмөт зөөкүр болсо коркобуз да. Ал айыл өкмөт ким каршы чыга алат? Эртең справка берип бирдеме кылбай айланып кетирбей, өчөшүп калса. Ошондон эл коркот экен. Атты баштылар чогулуп, анан чогулуп барып эметсе, бөлөкчө болуп барат экен. Айыл өкмөтүбүз дагы, бузукку дагы, зөөкүр да, ушакчы да, сүрү бар. Сүрү элди, көпчүлүктүн сүрү бөлөк экен да. Анан катуу сөз айтып кереги жок экен. Ай, айланайын. Бул кишини, могу жердин кишине окшобой турат го деген эле сөз экен. Атты баштайт, ошол эле жетет экен. Анан айткан айылда жок экен да, андай айткан. Бири-биринен коркот экен деп айтат. Мисалы дүкөнчү мындай балит кармаса дүкөндөн алса, айылдын баары дүкөнчүгө карыз алып жазылып калат экен да, көз карандып, кайдан айтат ага? Айта албайт. Эртең тиги карызга бербей койсом да калат. Мына, ошондой экен да. Сакалдуулар барып биз азыр тыйып атабыз. Койгула айрайын, эшигиңди шыпырып кой. Жөн кишилерди барып. Атасын кордогон бала болсо дагы, атасы келип айтса угуп алып барып атабыз. Ай, бул эмне кылганың? Кой, антпай айланайын. Атаң сага өмүр берди. Жашоо берди. Атаңа кемчилик кетсе керек. Бирок сен кечиримдүү бол. Атаңсыз кантип жашсаң өмүргө келетириң деген сөздөрдү айтып атабыз. Анан уялып калып кечирип койгула деп, мындай болбойт деген сөздөр. Жаштар. Шакыра жаштар ооба, жаштар. Анан ошол келатабыз. Күндөлүк жашообуз ушул. Анан көп баягы кылмыш шарттар ачылып атат. Туура эмес жагдайлар ачылып атат. Биздин катышуубуз менен азыр. Мына катышып атабыз. Анан акимге губернатор кирип момундай турбайбы десек, анан баягы биз иликтеп атабыз да. Анан кадимкидей буйруктарын чыгарып беришип, колдоп, момунтиңиз деп. Мына чоң коррупциянын немелерди баягы мүчүлүштөр кеткен экен убагында. Эми аларды бурукулардын кереги жок деди. Биз эптеп элге бирдеме алып берели деп азыр аракет кылып атабыз. Кудайга шүгүр ошо коомдук кеңештин төрагасы болдум. Азыр мына көп нерсени жетегибизден кызыл суудан жылдырабыз. Баштадык, Кудай буйруса жылды баштадык. Айыл өкмөттөр буйрук чыгарып баягы кой элди карай эле тигинтелинде деп, улар дагы биздин сөзүбүздү ынанып, макулдугун беришип, аким колдоп, сиз бизге керек иш турбайсызбы? Биз сизди түшүнбөй жүрүбүз. Апайсыз экен деп ойлоп жүргөм дейт. Анан мен айттым, адам, ай мен апайсыз эмесмин, мен бийлик тарашкан киши эмесмин, карыганда бийлик тарашпайм мен. Мен арыктан эле суу агыз бергиле деп келип атам силерге. Бул апайсыз эмесмин да. Айымдын оппозицияда ойлогон. Булар ойлойт койшо, мындай кызмат сураган эме бирдеме деп. Мен карагандага эмне кызматтын кереги бар? Мен командам деле тиги кызмат сураган кезде эл катары бергиле деп атабыз, эл катары. Эл катары эле баягы жашайлы, эл катары эле тиги законго баш ийели. Просто чогулуп барып эле баягы ай койгула. Мындай ымалага келели деп прокурорго барып атабыз, мына тиги губернаторго барып атабыз, министрине чейин келип атабыз. Жакында Садыр Нургоевичке каттоо жибердик. Баягы жакшы тиги
Sый söz menен. Эми ал кишиге мен бу сатырылышка аябай ыраазымын. Көп немелер жылып атпайбы? Ал киши биякта иштеп атат, районда тигилер өзлөрү жылып атат. Ошо кишинин таасири да. Мурун бизди көп тегин алчу эмес да. Азыр элди уга башташты. Минтели тигинтели деп жакшы, бул жакшы нишан. Эгер ушу Садыр Нуркожоевдун ушундай аракети боло берсе, мен ойлойм бир 5 жылда биз көп астыга жырабыз. Эми биздин негизи милдетибиз мамлекеттин эки канаты болот. Мына сиз менен сүйлөшөбүзчү. Бир канат бийлик, бийлик расмий бийлик, тиги бийлик, бу бийлик, баягы укук коргоочу тиги бут баары. Экинчи канат эл да. Эл таза болсо, түз болсо, так болсо, бири-бирине түз такмак болсо, ошондо ынтымак келет. Бири-бирин жеп турса кайдагы ынтымак болмогон. Анан ынтымак келет, анан ыйман келет. Түздүк келет. Мына ошол эл иш так болуш керек. Эмне үчүн бул мына биз карап атабыз, эмне үчүн мына мисалы сиздер көп жерге барып жүрөсүз, мен Германияга баргам. Эмне үчүн өнүгүп кеткен? Ал бийликтүү эмес. Мен карадым да, ар бир немис көрсө так болот экен да. Кирпич койсо так коет экен, иштесе да так болот экен, жүрүш турушта так болот экен. Япондорду кандай кезип карасак, баягы илдесек, алар да ошондой экен да. Өнүгүп кеттир да. Англия да ошондой экен. Мына. А биз ошого тактыгыбыз жок. Мына бири-бирибиздин жерибиз туура эмес айдайбыз. Мына. Кадимки эле көрдү шайылдагы. Мурап берсе, мурап суу бербей кууратат. Эсине оодарып. Комбайнер эмчи бербейт? Коррупция да. Бирдеме сурап алыш керек да. Аш көздү кирип кеткен аларга. Аш көз. Комбайнер жетти, эгинди шала шаап турат. Аш көздү кирип кеткен. Ал шарылдатып тиги бирдеме кылып бат-бат көп жерди чаап, акчаны көп табышы керек. Тракторист баягы чала айдап туруп, тең жеңил айдап туруп, көп жерди тиги бир күндө айдап көп акча табыш керек. Ошо өтүп калган. Биз ошону талап кыла албай жаңгыздан. Мына ошону биз чогулуп туруп, айылдан ушундай аракеттер жасап көрдүк, чогулуп барып, ай. Бул сен каралдым, жерди тереңирээк айда. Элге бал болуп кетет. Түшүмдү 200%, 300% жеп кетет экенсиң, сен акчаны көп табам деп атып. Дыйканга бал болуп кетет турбайбы? Деген сөздөр болду. Терең айда деген кандай? Эми агрономиялык нормасы бар да. Баягы терең деген. Ана ал айдаганда солярка көп кетет, трактор ишине кыйналат. Үнөндөп коет өзү үчүн. Тиги чала чийип кетсе баягы шаңдатып. Соляркасы да кетпейт, өзүндө жумушу жеңил, бир күндө тиги 2 гектар айдай турган болсо, бир күндө 10 гектар айдайт, 10 гектардын акчасын алат. Мына көрдүңүзбү? Трактористтер ач көздү кирип. Үстүнө эле кыртыштын үстүнө эле эметип коет, Малчы да ошондой. Эптеп арык багат да, күндүн акчасын алат, болду. Малыңыз арыкпы сенбиз эптеп түшкө чейин камайт кээ бир жерде. Ана түштө чыгарат ушундай. Көрүнүп атабыз да, көрүнүп атпайбы? Айыл жеринде ошо бирибизге так мамиле жасай албай, анан ошондой кемип атабыз. Же болбосо ушундай күрдөөлдүү ырыстуу жерде, ушундай сонун эл. Ошол жолубузга түшүп алсак, биз бат эле өнүгөбүз. Бат эле өсөбүз биз деген. Бул мен азыр көзүм жетип калды. Ушул коомдук элдин көзөмөлүн күчөтүп, ушул формада болобу, башка формада болобу, киргизсе, баардык кыймыл аракет элдин көзөмөлүнө өткөзсө, бул өнүгүү, тазалануу. Канча айылга таасириңер бар? Эми азыр бир эле мамлекет бизге баягы муну эми буга кандай мамлекет камсыздоосу керек экен. Отурган орду керек экен. Көчөгө туруп, азыр көчөгө туруп калып атабыз кээде. Отурган орду керек. Анан кагаз урушка зарплата сурабайт экен. Болгон ошол. Чогулуп барып эле мен командам бар, анан барып тиги кыдырып келсем, жөө кыдырып, эми килеген 10 балалуу энелери бар арасында. Анан жөө кыдырып, көчөгө басып, баягы гуманитар помощтугу таратканда сурап, чала тараткан турбайсыңбы? Кайра бериле деп өзүбүз тараткан күндөрүбүз болду басып. Булар ошондой берилип алса киши токтобойт экен. Ошол кээде ушулар ыраазы болом ушундай, өзүм командама ыраазы болом. Жүрөт көчөнүн башына карап, дүкөнгө барып келечи, тиги товар просрочен экен бар, ошону уят карап айтып келели деп. Аларга зарплата төлөгөн киши жок. Дүкөнчү жаман көрүп атса керек. Бирок тигилер билет. Мен айткам. Дүкөнчү баш ийеби айтканга? Эми барып бир эле кишиге баш ийиш керек закон боюнча, потребитель. Ал укпайт бир кишини. Ооба. Сен эмне бар дейт, Ооба. Эмне келесиң менин эшин дүкөнүмө, жогол дейт. Баягы. Ошондо орой тажалдар да бар да арасында. Чогулуп туруп баягы турса салмак бөлөк да. Балам. Канча киши? 5, 4 киши. Балам, бул эмне кылганың? Аксакалдар.
Аксакал болобу, жашы болобу, түшү. Жок, чогулган барганыңар. Аксакалы бар, авторитеттүү. жаштары да бар арасында, аялдар да бар ошондой түзүп туруп анан ай. Бул караңызчы эми. Могу дүкөнүң сырты эмне болуп калган, батала-шатала болуп. Ушуну актап койбойсузбу? Кирген кишилер жийиркенбейби? Эмче могу эскирген товар сатып атасыңар? Бул деле убал делгедек. Мындай ушундай эле майда баягы майда нерсе адамды кемитет экен да. Чоң неме кемитпейт оңой менен. Бул чоң неме дейсе кемит адам чоң немеден. Аны бетин аргысын, анда санда бир болот. А майда бу зыян кишини кордойт экен да күндөлүк. Маданиятсыздык баягы туура эмес кыймыл аракеттер адамды кордоп коет экен. Ушундан биз кемип атабыз. Биз таза түз элге айланалы. Мына Чыңгыз айтып атат, күн сайын адам болуш керек. Мен кошор элем, таза адам болуш керек күн сайын, күн сайын. Ысқақ Разақов айтып атат, бул мен таза, сен таза, коом таза деген. Баарыбыз таза болушубуз керек, бардык жагынан. Жөн эле адеп акылак жагынан эмес, жүрүш турушубуздан дагы. Эмгек кылсак, бирибизди тейлесек, кызмат кылсак бири-бирибизге, таза мамиле кылсак бири-бирибизге, ошондон өнүгүп таза өсөбүз. Ушунун баары өзүбүзгө кемип атпайбыз ошонун баарына. Алар деле күйгөнүнөн айтып кетти да, баягы көзү жетип туруп күйгөнүн айтып кетти, туурабы? Көрбөйбү? Анан биз дүйнөгө мына азыр Манастан мына изилдепти, Кыргыз Манаста бул сүрөттөлгөн экен. Кыргыздын байы Бактыгүл жакын тууган мына бул. Казактан Үйшүн карыя, алчы менен атуулуудан калган. Кыргыздардан бай жигит Кыпчактан чечен. Ноғыттардын акбар ногойлордун эрештек деп мына тиги. Анан Түркнуулу да Түмөнбайдан Абдулда деп айтып атат да Манаста. Бай Жакып Алтайга барганда бай жүдөп башында. Анан бир айылдан туруп анан ушундай кой айылдын ичинде эттейин деп анан ошо чогулткан экен. Ошондо көрбөйсүз бул жерде улутуна бөлгөн жери жок. Динине бөлгөн жери жок. Баягы бай кедейине бөлгөн жери жок. Баягы ар кайсы түз адамдар чогултуп алып анан айылды кой түздөлү. Минтели деп кеңешип баягы отуруп алып анан тигини түздөлү деген сөз баягы. Мына Манаста Кашкайып көрсөтүлүп турат. Мен Манасты ошол угуп туруп окуп изилдеп көрүп анан Манаста сактын саны калат деген сөз бар экен. Эми сак адам, сак дүйнө, сак мамлекет аман калат да. Чындыгында ошо сак жүрбөсө жаман да ошо дүйнөдө. Ошонун баарын пайдалансак биз дүйнөнүн 80% элине жол бере турган эл экенбиз. Манас менен. Анан бул Сагынбайды окуп ушу касиетиңен айланайын ошо Сагынбай Орозбаковчу варианты боюнча. Бул дүйнөнүн идеологиясын берген киши го деп ойлоп калдым мен. Дүйнөнүн идеологиясын ошо китепте окуп, Манасын окуп, изилдеп, тактап, эми аны изилдештин өзүнчө бир океан да, мугит да. Мунун баарын четине эле коюп атабыз. Кене дейли Манасчылар изилдеп атат, биз деле жөнөкөй кишилер окуп атабыз. Бир нерсе да, баягы чоң мухиттин четинен баягы кашык менен алгандай болуп атат азыр. Манаста көп нерсе бар. Дагы буюрса изилденер, бул 100 жыл изилденер, 1000 жыл изилденер, дагы көп нерсе бар Манаста. Манasta тарыхта жатат, бүт баары жатат. Жөн бул жөн адамдар эмес Манас айткандар. Мен ушу Сагынбайда, Саякбайда эле ушу биякта жашашканда. Анан Алтайга барып калып, ошо Алтайдын жерлеринин атын атаганда таң калгам. Өмүрү келбесе бияка. Биякты көрбөсө. Кандай атап атат биякты? Туура аталып атат. Туура аталып атат да. Чыгып атат да ошо жерде жерин сураганда бул айыл. Ата Манастык жерде Кашкайып турбайбы. Анан бул эмне деген касиет? Эмне деген касиет? Бул жөн кишилер эмес. Жөн кишилер эмес. Эми ошолорду биз жолдоп, анан бизде азыр үгүт күчтүү. Үгүт күчтүү байкап атасыз, мына Сүйүнбек Касманбетов жакшы үгүттөрдү айтып атат, акындар айтып атат, жазуучулар айтып атат, жетекчилердин баары сүйүндөп атат. Бирок кыймыл аз болуп атпайбы? Чындап кыймыл аз, Угуп коюп эле анан жазаган кээде башка болуп кетет. Иван Андреевич Крыловдун бир машинасын билесиз го? Коть Васька слушает и ест деп бир балык жеп аткан, Тагал ошондой болуп атпайбы, Макул жакшы сүйлөп атасыз деп кол чабат да, тигиндей эле элди бири-бирин баягы кемитип атат. Муну ошону жерлерде, ар бир жерде айылда түзүлсө, окуу жайларда түзүлсө бул, аскер бөлүктөрүндө түзүлсө, элдин катышышы мененчи, толук элдин көзөмөлүнө өтүп калат да. Мунун эмне орчулугу бар? Буга дагы айтам, буга зарплаттын кереги жок. Эл ичинде бир мен башында баштаганда эл ичинде түз адамдар 7-8% жетчи. Кийин азыр 3-4% болуп калды. Азайдыбы? Азайып калды. Анан корком. Эгер 1-2%ге түшүп калса, кайра баягы бир сормаса өңдөнүп калат да. Чыга албай калабыз деп корком. Бирок Садыр Нуркожоевич мына катуу киришип атат. Аппаратта киришип атат, убада берип атышат. Көчөлө бир министрге да кезип келдим. Айттым, тиги мен тиги бир бөлүм башчысына жеткизем муну деп көчөлө сүйлөштүм. Жылабыз. Кудай буйрса. Биз президентти, жетекчилерди көтөрүшүбүз керек.
Өзүбүздү көтөрүшүбүз керек биринчи. Өзүбүз тазаланып түз жүрсөк көтөргөнүбүз ошол. Ал барып кошомат айткандан эмес. Өзүбүз таза түз болсок, коомго таза мамиле кылсак, бири-бирибизге таза мамиле кылсак анан өсөбүз. Силердин айылды көрүп кошуна айылдар ушундай кылып атабы? Азыр эми баягы биздин айылдан тиги помещениебиз жок. Помещение жок, отурганга орун жок. Бирөөнүн актыбыз алдын суранабыз, же болбосо бир библиотека суранабыз. Кагаз сактай турган жерибиз жок. Биз деле кандай бир кагаз бирдеме жүрүшү керек экен да. Анан үйгө бутулдап кетет экен, күндө конок келгенси, күнүнө 15 киши келсе күндө. Арызданып келгендер болот экен, тигинтип кайрылып келгендер болот экен. Анан муну азыр чыгып атам, мен мамлекет колдоого алса, президент указ чыкса, анан бирден коммунат бир айылга берип койсо, эл чогулуп, жол жобосун иштетип коюп берип койсо, мыйзамдаштырып баягы, эл иштей берет да. Буга качанга чейин ушуну мына суранып, мен 30 жыл болду суранып келатам. Ушунду уюштуруп койбойлубу деп. Уюштуруп койгулачы деп. Мына кээ бирөө макул деп уюштуруп коет, анан баягы помещение жок эле, анан баягы тарап кетип атат. Мына Каптагаев Накен Касиев экөө ушундай коомдук кеңештен 135 түздү облус боюнча. Иштей баштады. Анан айыл өкмөттөр помещение берип койсо, карга турабы? Биз деле карга турган күндөрүбүз бар, боронго туруп калган күндөрүбүз болду. Отура турган жер жок, кайда барабыз? Мына анан коебуз, мына сынадык болду деп анан тарап кетет экенбиз. Азыр прокурорго көгөрүп эле прокурорго иштеп атабыз. Аябай ушунчалык көгөрүп атабыз. Бирок эл жанданып атат, баягы башка түрү менен тигиндей эми арасында ар түрдүү эл бар. Баягы эми муну бир ошол эл дүрбөп, мамлекет шалакы келтирбай, мына жолго салып койсо, бир жолго салып койсо, тартип болуп калат. Тартип болуп калат, түздүк болуп калат. Эң жакшы болот эле да ушуну. Эми ар бир айылда бар да, табылса болот бир абройлуу бир адам. Анан жанына 2-3 адам кошулса, бирок арасына жанагыдай бузуклар кирип кетсе, эмне болосуңар? Бузуклар тиги түз адамдардын жанында турганда мен бузукмун деп айта албайт да. Ооба. Жүрө берет. Зыян тиет да. Зыян эми тигиндей барып сүйлөбөз да. Мындай чогуу турганда мен элге айттым да, өзүм түзгөн командам. Бирден барбайсыңар. Бир кишиге бирден барбайсыңар, чогулуп барып барасыңар. Деп ошодо шарт коюп койдум. Бирден барбайсыңар. Ай, бүгүн төрага болсоң сен бирөөң башкар. Эртең бирөөң башкар. Ошол баягы топту. Ошо бир 10-15 күндө 2 жумада бир кезигип атабыз. Анан башкар. Болду. Өз алдыңча эчтеме чечпейсиң. Чогуу туруп, элди туруп чогуу чечесиң. Чогуу барып сүйлөйсүңөр. Ошондой шарт коюп койсо, коррупция болбойт экен. Кошуна айылдар силердин үлгүнү алып атабы? Мен кошуна айылдарга баягы буйруктар чыккан. Мен Асылбек Жээнбеков менен сүйлөшүп ушеден, анан алар да колдоо болгон. Эми бул чоң жетекчилер да баягы депутат кезинде. Анан андайынан облус колдогон мени. Облустун губернаторлору колдогон. Анан айылдарга чогуу шашкам. Анан көп эл суранды. Ушуну кайра уюштуруп бергилечи. Көчө эле 60 жылдар бар болчу, кардылар билет экен да. Ой, буке бул бар эмес беле бизде. Эмне жоюлуп кетти деп айыл баш аяк улуу кичибиздин айырмасы билинбей калды. Адепсиз менен адептүүнүн айырмасы жок, билинбей калып атат деген сөздөрдү айтып атышпайбы? Анан эми кызыккандар көп болду. Бирок баягы кандай бир коррупция ушунчалык татаалдашып кетти. Күчөп кетти жерлерде. Жерлерде кээ бирлер уюшулган кылмыштыкка өтүп кетти чагала. Коррупциячы. Муну менен алар моюн бербейт го. Оңой менен моюн бербейт. Тымды макул деп кол чабат, анан өзү каршы. Ал көрүп турабыз аны. Ошолор да мына четинен акырындан айылымдан эми бир дагы бир 4 жыл иштесем анан бир топ жылдырат экен, ага чейин Кудай буйрса. Могу жетип менин үнүм жетип. Президент кызыгып, мамгатчылар баягы аракеттерин жасап, баягы аракеттер. Президент аппараты мамлекет жасап, муну уюштуруп койсо, мен астыга дүркүрөп жылабыз. Мунун эч зыяны жок. Манас жолуна чыкпашыбыз керек. Манас деген бизге берген касиет, нуска, идеология Манас. Манас жолуна түшүшүбүз керек. Элдин жолуна түшүшүбүз керек. Ошону ойлоп атам. Жакшы эле болот. Мүмкүн атайын бир чечим чыгарып, кагазга кол коюп отурбай эле бир интервьюларында же сүйлөгөн сөздөрүндө айтып койсо, мына чоңдор, мына ал жактан үлгү алгыла, карагылачы кандай болуп атат деп койсо, балким таасир болот беле? Жок, болбойт экен. Болбойт экен. Муну болбойт экен. Муну атайын мен андай буйруктар менен аракет кылып көрдүк болот. Эми айыл өкмөттөрү бар түз деп кантип айтабыз? Бар башка. Бар да бирдемеси бар да. Анан алар каршы болот экен. Арак ичкен айыл өкмөт жетекчи жок деп кантип айтабыз? Бар алар да каршы болот экен.
Мен депутат, мен арақ ішкен укугун бузуп атасың деп бир депутат. Бирок арақ ішсе келеген айлык еш депутат үшін деп атат. Ушундай эле чыктыбы? Мен чыкты. Арак иче турган укугумду бузуп атасың деп. Акы мына чыкты. Анан бир жерден окуп алган ба чет элдик таасир менен. Анан айтып атат, мен укугум бузулуп атат деп. Мен арак ичпе деп айтасыңар деп. Чет элдик каяктын таасири? Эми Германияны айтып атасыңар, Япония, Англия деп атасыңар, жакшы экен деп. Чет өлкөгө барып, билесиз, бизде чет өлкөдө жаман таасирлүү агымдар бар, Я лесбиян, гомосексуалбыз деген немелер бар, туурабы? Ушундай не таасирлүү нетелер бар да. Башка кайыр дин мындай нерсе. Анан ошолорду уккандар бар да. Кene ошону балким ошону элестетип алып, ушундай экен деп анан бизге келип айтып атат да. Ошону биз тыйышыбыз керек. Демек, чет өлкөдө деле жакшылар бар, жамандар бар. Жакшы жагын үлгү кылып алса болот, жаман жагын албаш керек. Чет өлкөдөн мисалы технологиясын ашыбыз керек, эмгек ыкмасын ашыбыз керек, Анан калганда биз алардан эмне үйрөнөбүз? Биз манасы бар кишибиз эмне тиги, алардан кембизби? Калган өз жолубуз турбайбы? Өз жолубузду алалы. Өз жолубуз менен кетсек эмне болот? Биз үйрөнүш керек чет өлкө менен, байланыш керек мына. Мейли, көп немени үйрөнөбүз алардан баягы. Эми чындыгында тиги илим жөнүндө, баягы эмгек жөнүндө алардын артыкчылары бар да кээ бирен, биздики. Алышыбыз керек аларды. Эч ким башпайт анда. Бирок жүрүш турушубуз боюнча биз деген рухий баяда элбиз. Биз деген манасты жаратканбыз, Улуу Токтогул. Эмне деген акындар, эмне деген керемет кишилер. Чыңгыз Айтматов мына. Эмне деген керемет кишилер. Алтайда мына Адаров. Мына Каташ Сергей Сергеевич. Эмне деген керемет кишилер. Чаптынов Валерий Иванович. Булардын эмгектерин изилдеш керек да дагы. Ошолорду колго алып, ошолорду изилдешибиз керек, астыга жылышыбыз керек. Биз өсүшүбүз керек. Бизде 2 мүнөттөй убакыт калыптыр. Акыркы мындай корутунду сыяктуу эмне айтат элеңиз? Неме айланайын эл журту. Үмүттөнөлү. Кубаналы. Биз да балким өзүбүзчө жантырашып баягы алып урушуп мына 30 жылдан бери иштеп жүрөбүз. Өз жыйынтыгыбыз берели. Башка жерде ушундай жыйындар, аракеттер барбы? Угуп атабыз кээ бир түз кишилер. Ошолордун баарын чогултуп, уюштуруп, анан элге мына президент өзү баш болуп, элге кийинки 1000 жылдыкка жакшы жол берели. Мына биз балким карып калдык мына. Биз элдин келечеги үчүн, жаштар үчүн жер семиз чоңдонуп калалы. Ойлоп атам ошону. Жер семиз болгон акылыбызды берип, чогулткан баягы ыкмабызды берип, анан биз карып калдык, жашай берели. Буюрса, көрүп, өзүбүз көрүп, кубанарбыз дагы, ойлоп атам. Эйлоң болуп калды, баягы бири-бирин кордобой калды, бири-бирин зордобой калды, бири-бирин кемитпей калды деген жакшы нерселерди угуп кубанабыз деген оюм бар. Үмүтүм бар, мен үмүтүм жакшы. Ойлонуп атам. Жерге өзүмдүн досторума да айтып атам, буюрса оңолобуз. Жаңы доор келатат. Жаңы жылыш келатат деген ойлор болуп атат. Рахмат ушундай сизге келип мына сүйлөп калдым, чечерим жазылып калды. Буюрса жетер. Кулагына жакшы күмүш сырга, акыл эсти Кыргызстан ойлогон адамдарга жетер. Бизге окшогон карапайым кишилердин бир ыкмасы жарап калса мен бактылуу болом. Шуну ойлоп атам. Рахмат. Сизге бизде конокто Мукалай Мойноков болду, жетегибиздеги коомдук бирикмелердин демирчиси дейбизби? Демирчиси менен. Демирчиси. Шыктандыргычысы деп коелу. Рахмат сизге. Рахмат. Саламат болуңуздар.